соопту тирүү адамга да арнаса болот. Falak сүрөсүн эртең менен кечинде 3 жолу окуп алгыла деген. Эмнеге? Көрө албас адамдын белгиси адам баласынын кандай эле денеси кээ бир ооруларга чалдыккандай адамдын руху дагы ооруйт. Дене ооруларын доктор дарылайт. Дене оорулары дүйнөдө зыяндуу болушу мүмкүн. Бирок дене оорусунан көрө адамдын руханий оорусу зыяндуураак. Анын зыяны башкаларга да тиет. Жана руханий оорулардын зыяны өлгөндөн кийин дагы адамга аябай көп тиет. Ошол оорулардан бири бул көрө албастык деген оору. Адамдын жүрөгүндө кимдир бирөөдүн ийгилигине, кимдир бирөөдүн жакшылыкка ээ болуусуна жүрөгүндө ошого ыраазы боло албай бир күйүт пайда болот. Эмнеге бул адамда ушундай жакшы нерселер бар деп. Көпчүлүк учурда адам өзүнүн тең тушуна көрө албастык болот. Бирге окуган классташына, досуна, тууганына. Ал эми өзүнүн өөдөгө көрө албастык болбойт. Өзүнүн өөдөгө болсо артынан айыбын айтып жамандоо болот. Өзүнүн кичинекейге дагы көрө албастык болбойт. Өзүнүн кичинекей адамга адам текебирчилик кылат. Көрө албастык көбүнчө ушул тең тушка болот. Бул оору ушунчалык зыяндуу болгондугунан Аллах Таалам бул оорудан жана ушул сыяктуу оорусу бар адамдардан пана тилегиле, сактык тилегиле деп дуасында үйрөткөн. Кур'анда "Вамин шарри хасидин иза хасад" жараткан Аллахым мени көрө албастардын көрө албастыгынан сактаганың деп дуа кылгыла деген. Көрө албастык Аллахтын бергенине, Аллахтын тагдырына наразы болгондук болот. Эмнеге деген сөз болот. Эмнеге бул адамга Аллах берди, мага берген жок. Көрө албастыгы бар адам түндө тынч уктай албайт. Ал адамда мындай ой болбойт. Менде дагы ушундай жакшылык болсун. Жок, менде болсун, болбосун, ушул адамда болбош керек. Бул оорудан кутулуу бул өтө зарыл. Себеби ушул оору менен кетчү болсо, анда бул ооруну тозокто тазалайт. Көрө албастык оорусу, хасады, ичи күйгөн оорусу. Ошондуктан кимдир бирөөдүн ийгилигин көрсөк кубаналы. Сүйүнөлү. Кубанычын тең бөлүшөлү. Дүйнө жагынан болсун, окуу жагынан болсун, күч жагынан болсун, илим билим жагынан болсун, байлык бийлик жагынан болсун, кыскасы сизден жогору турган адамга жакыныңыз болсо албетте көрө албастыктын ордуна кубануч болуш керек. Жок дегенде кубангандыгыңызды билдириш керек. Куттуу болсун, берекелүү болсун, туруктуу болсун деп жакшы алкыштарды берип, анан Аллах Тааладан дуа кылыш керек. Аллахым, мени ушул баледен, ушул оорудан сактаганы. Бул оору аялдарда дагы болот, эркектерде дагы болот. Кээде кичинекей эле бир нерсеге дагы боло берет. Эми бир адам дүйнөнүн бардык байлыгын чогулта албайт да. Бир адам бардык илимин алып кое албайт да. Бир адам бүт жумуштарда иштей албайт да. Кимдир бирөө алдына өтүп кеткен болсо, мен кыла албаганды ушул адам кылып жатат деп сүйүнүш керек, ойлонуп көрүш керек. Ал адам чоңураак дүкөн ачса, элге көбүрөөк пайда болот экен да. Чоңураак дүкөн, көбүрөөк нерсеси бар ичинде, элге көбүрөөк кызмат кылат экен. Мен кыла албаган кызматты мына ушул кылып жатат. Алла берекесин берсин деп ичибизден да, сыртыбыздан да кубаныч билдириш керек. Ошондо анан Аллах Таала сизге дагы берет. Бир дагы адамдын ийгилигине
Kүйбөш керек деп отыр. Кубаныч керек, сүйүнүү керек. Алгач башында чын дилибизден кыла албасак, болбосо жасалма болсо да кылыш керек да. Мен сен үчүн аябай кубанычтамын. Ушул окууну ийгиликтүү аяктап алгандыгыңа, же ушул үйүңдү бүтүрүп алгандыгыңа, же ушул соода сатыгың өнүккөндүгүнө, же ушул бир жумушка орун алгандыгыңа, кыскасы эмне болсун, чын дилибизден жасалма болсо да биринчи кубаныч билдиришибиз керек. Экинчиси анан чын дилибизден болуу үчүн Аллахтан акыйкатын сурап, кимге көрө албаслык болсо ошол адамды артынан макташ керек. Кошунаңыз сиздин үйүңүздөн жакшыраак үй салып алдыбы, ичиңиз күйүп жатабы? Көргөн жерде көргөн адамга ошол кошунаңызды мактаңыз. Мен кошунам жакшы киши. Аябай берешен адам. Эми жакшылыгы бар да, жакшылыктарын айта баштасаңыз, сиз дагы жакшы көрүп каласыз. Анан эмне болот? Көрө албаслык болбойт. Көрө албас адамдын сооп иштери ушундай тазаланат, ушундай жок болот, кандай эле отунду күйгүзүп, күл кылып жок кылгандай да. Көрө албас адам өзү дагы бир жакшы иш жасай албайт. Бир данышман адам өзүнүн окуучуларына ушул көрө албастыкты түшүндүрүү үчүн бир мисал менен суроо берет. Доскага бир 20 сантиметрлик бир узун сызык чызып туруп айтат. Мына ушуну бириң дагы ушул мен чызган чызыкка жакындабай кыскартып бергиле дейт. Ушуга тийбегиле, бирок кыскартып бергиле дейт. Эми аны өчүрбөсөң, кантип кыскарта аласың? Мүмкүн эмес. Кыскартып бергиле дейт. Тийбейсиңер, бирок кыскарткыла дейт. Эми албетте окуучулардын бири дагы жооп таба албагандан мугалим өзү ошол биринчи чызганын астына узунураак кылып туруп чызып коюп, анан айтат: "Эми кыскардыбы?" дейт. "Ооба, кыскарды" дейт. Бирөөдүн ийгилигине күйгөн ордуна өзүңүз аракет кылып андан озгонго аракет кылсаңыз, ал артыңызда калып калат. Аныкын азайтпай туруп, өзүңүздүкүн көбөйтпөйсүзбү? Өзүңүздүн анын илимине күйүп жатсаңыз, көрөк окуп, андан илимдүүрөөк болуңуз. Анын үйүнө күйүп жатсаңыз, андан жакшыраак үй салыңыз. Анын дүкөнүнөн чоңураак дүкөн салыңыз. Ошондо ал эмне болот? Сиз күйүп жаткан нерсе болот. Ошондо ал сиздикиден кичинерээк, азыраак, кыскараак болуп калат да. Ошого бирөөдүн байлыгына, бирөөдүн ийгилигине разы болуш керек. Себеби Аллах Таалам ошону ыраа көрүп ошол адамга берди. Ошол ийгиликти, ошол неаматты, ошол илимди, ошол байлыкты бердиби? Мен каршылык кылбашым керек. Аллахтын тагдырына наразы болгондук болот бул. Кимге көрө албаслык болсо ошонун артынан жакшы сөз айталы дедик го, мактайлы. Жакшы соопторду жасап туруп арнайлы. Соопту тирүү адамга да арнаса болот. Анан бир белектерди берели. Натыйжада эмне болот? Биз ошол адамды жакшы көрүп калабыз. Ийгилигине чында эле кубана баштайбыз. Ошондон бул оруудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы көп пана тилеген. Фалак сүрөсүн эртең менен кечинде 3 жолу окуп алгыла деген. Эмнеге? Себеби ал сүрөдө дал ушул маанилер бар. Кул аузу би раббил фалак. Таңнын Раббиси мени сактагының. Эмнеден? Мени шарри ма халак. Өзүң жараткан бүт нерсенин жамандыгынан. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб. Караңгы түн каптаганда кандай жамандыктар чыкчу болсо ошонун жамандыгынан сактагының. Ва мин шарри наффасати фил уқад. Түйүндөргө үйлөп, дем салып, сыйкыр кылуучулардын жамандыгынан сактагының. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Көрө албас адамдардын көрө албастыгынан сактагының. Деп күндө эртең менен кечинде 3 жолу Аллахтан пана тилегиле деген. Аллахтан пана тилегиле деген нерсе бизде болбош керек. Ар бир адамда бар. Бул жашыруучу нерсе эмес, бар. Бирок ошонун кутулуунун жолу алгач жасалма. Кимдир бирөө айттым го, айырмасы жок. Кандай деңгээлдеги ийгилик болсун, сиз тилиңиз менен айтыңыз. Мен аябай абдан кубанычтамын. Ошол ийгилигиңе чын жүрөктөн кубанып жатамын, куттуктаймын. Ийгилик мындан дагы өссүн деп тилибиз менен айтсак, ошол оруудан кутулабыз туугандар. Кээ бир адамдар ачык эле билдирип коет. Көрө албастыгы бар экенин. Билдиргенде эмне кылат? Кемчилигин айта баштайт анан. Эми ушунча чоң дүкөн салганча, эми ичиндеги нерселерди бир жакшыраак кылып койбойбу?
көрө албас адамдын белгиси айыптарын айта баштайт. Туугандар, сүйлөш оңой эле. Айтып коюш оңой эле. Сын тагыш ал дагы оңой. Айып издеш ал дагы оңой. Бирок ошол деңгээлге жетүүгө мээнет кылыш кыйын го. Бир мээнет кылган адамдын кемчилиги сөзсүз болот. Биз кемчилигин айтпай, ийгилигин айталы. Чындап эгер жакшылык кааласак, анда кемчилигин толуктоосун өзүнө жеке барып туруп, бир тууганым, досум, кошунам ким болсо дагы, мына ушул жерди мындай кылсаңыз дагы жакшыраак болот деп айткандыгыңыз чындап жакшылык каалагандыгыңыз. Ар бир адам ар бир нерседен кемчилик тапса болот. Бирок кемчилик карап чоңойбойлу туугандар. Кемчилик карап жашабайлы. Жакшылык, ийгиликти карап жашайлы. Ошол адамдын ийгилигине тең кубанып, анан мактайлы. Кемчилигин айтпайлы. Дүкөн болсун, же бирөө үй салат, ушуну туура эмес кылып турсун. Сизде ошонун туура эмеси дагы жок го, жарымысы дагы жок. Бирөө эптеп, мээнет кылып, дыйканчылык кылып, же башка эмгек кылып үй салып тур. Ошону жакшы жактарын айтып, мактап. Бирөө машина алса, мисалы, ичи күйүп жатат. Бул начар машина алып турсун. Айыбын айтпайлы туугандар. Бирөөдүн өзүнүн болсун, жасаган жумушун болсун, кемчилигин, айыбын айткан бул адамга да жакпайт, Аллахка да жакпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким бирөөдүн айыбын ачса, элге ашкере кылса, Аллах Таала бул адамдын өзүнүн айыбын ушундай ачып коёт, үйүнөн чыга албай калат деген. Бирөөдүн айыбын жашырсак жакшы. Аллах Таала саттарул уюб, айыптарды жабып коюучу зат Аллах. Адам дагы эгер бирөөдүн айыбын көрүп, көрбөгөндөй болуп, көрсөк дагы бирөөгө айтпай жашырып жүрсөк, Аллах Таала биздин айыбыбызды бул дүйнөдө эле эмес, кыяматта дагы адамдарга көрсөтпөй биздин эсеп кысабыбызды алат. Болбосо кыямат күнү калайык журттун астында, бүт адам затынын астында бир адамды алып чыгып туруп, бул ушундай күнөө кылган экен десе, канчалык уят болот. Бирок бирөөлөрдүн айыбын жашырган адамдын Аллах кыямат күнү дагы айыбын ачкере кылбайт, жашырат. Ошого айыбы жок, эч ким жок. Ар бир нерседен айып тапса болот. Адамдар айыбы жок пайгамбарлардан айып издеген. Пайгамбарларда айып жок. Кемчилдик жок болгон. Ошолордон дагы издеген. Адамдар периштелерден дагы айып издеген да. Периштелерден айып, кемчилдик издеген. Ал эми адамго адамдан бая эле кемчилдик издейбиз. Издесек табабыз дагы. Ошон үчүн ар бир нерсеге кемчилигин издей берсек, анда өнүгүп, өсүү болбойт туугандар. Кемчилдик издегибиз келеби? Өзүбүздөн издейли. Менде эмне кемчилдик бар? Өзүбүздө толгон токой кемчилигибиз бар. Өзүбүздүн кемчилдигибизди карайлы, бирөөлөрдүн ийгилигин карайлы. Ошондо өнүгүп, өсүү болот туугандар. Өзүбүз биз үчүн эң сонун, эң жакшы, кемчилиги жок. Ал эми башкалар бүт кемчиликтүү болсо, анда биз өнүкпөйбүз туугандар, өнбөйбүз. Ал соода жагынан болсун, дыйканчылык жагынан болсун, окуу жагынан болсун, өнүгүү токтойт. Качан мен сонунмун, мен толукмун, жетишкенмин, кемчилигим жок деген ойдо болсо, кемчилдик бар бизде. Ар бир адамда кемчилдик бар. Харун Рашид деген падыша күндө түнү менен күндүзү элге падыша кеңеш айтат, өкүм жүргүзөт, бирок түнү менен бир күзгүнүн астында туруп алып, мурунку падыша болгонго чейинки кийимин кийип алып туруп, ошол күзгүгө карап айтат экен: Харун Рашид, сен унутпагының, сен бир кезде падыша эмес элең, кайра бир кезде падыша эмес болуп каласың. Элдердин азыркы сөздөрүнө сен алданып калбагының. Сен өзү негизи жөнөкөй эле адамсың. Бир күн өлсөң, элдер алып барып көмүп коюшат. Адам өзүнүн ким экендигин, өзүнүн алсыздыгын караса, аракет болот. Ошол алсыздыктарды, кемчилдиктерди толуктоп, ийгиликке жетүүгө аракет болот. Бирөөдүн ийгилигин эле карайлы туугандар. Бирөөлөрдүн жакшылыгын эле карайлы. Жаш баладан баштап чоңго чейин, аксакалдар бардыгын жакшы сыфат сөзсүз бар адам затында. Ошол жакшы сыфатты карап, анан айтсак, баланча аксакал көргөн жерде саламдашат, аябай даанышман, жакшы кеңештерин берет.
Falanca жаш бала өтө кызматчыл. Кызматка ушундай бир зерикпей, талыкпай, жалкоолук кылбай кызмат кылат. Жакшылык деле айта берсек эмне болот? Жакшылык тарайт туугандар. Айып кемчилик издеп, айып кемчилик тарай берет. Анан не болот? Адамдарда жашоого үмүтсүздүк пайда болгон. Ай, алам бузулду. Ай, дүйнөдө кыйын болду жашоо. Ай, бүт нерсе кымбатчылык болду. Себеби эмне? Бул ой келгенин себеби биз көргөнүбүз, сүйлөгөнүбүз кемчилик болуп атат да. Болбосо жакшырап, сыртка чыгып жакшылап карасак, терең дем алсак, эң сонунго таза аба, ачык асман, Аллахка шүгүр, ден соолук жакшы, кымбатчылык эмес, бардык нерсе молчулук бүгүнкү күндө. Бир кезде бүт нерсе арзан эле, тыйын эле дейбиз. Ошол кезде сиздин айлыгыңыз дагы тыйын эле, ошончо эле. Азыр кымбатчылык болгон жок туугандар. Азыр жакшы, алхамдулилла. Заман бузулган эмес, адамдар бузулду. Адамдар деле бузулган эмес. Анча мынча эми эркелеп койгондор бар. Болбосо жакшы деген менен эмне болот? Жакшы болот. Ошого айып кемчилик өзүбүздөн издейли, бирөөлөрдүн жакшы тарабын эле айталы. Не болсо да аракет кылып атат го. Кемчилигин айтып адамдардын колун суутуп койбойлу туугандар. Азыр каласаңыз, ар бир темада бардыгыбыз чебербиз да. Бир жыйынга чайга отуруп калганда, кечине бир 5 мүнөт сүйлөбөй, досторуңуздун сүйлөп жатканын уксаңыз, биз эң жогорку деңгээлдеги доктурбуз. Эң жогорку деңгээлдеги саясатчыбыз биз. Дыйкан болсо, ата-бабаларыбыздан калган дыйканбыз. Содегер болсо, төмөлө дүйнөлүк деңгээлдеги содегербиз. Чын-чынына келгенде эчтеке кылбайбыз да. Ошондуктан ар бир адам эгер өзүбүздүн кесибибизди өнүктүрүүгө аракет кылсак, бирөөдүн кесибине сын такканча, бирөөдүн айыбын издегенче, ошондо өнүгүү болот туугандар. Чогулганда эмне кесиптүү адамдарбыз биз, дыйкандар. Биз соода тууралуу сүйлөбөйлү. Эмнеге? Биз содагер эмеспиз. Билбейбиз дагы. Акыбыз да жок, билимибиз. Биз дыйканчылык тууралуу эле сүйлөй береличи. Ошондо өнүгөт. Сиз качан эктиңиз эле? Кандай болду? Мен дагы анда ошол кезде эгейин. Бүгүнкү күндө капа болбоңуздар. Биз сүйлөшүүдүн жол жобосун дагы билбейбиз эмес, билебиз, бирок таштап койгонбуз да. Сүйлөшүп жатканда бирөө бир сөз айтса, ошого калгандарыбыз угуп, маани берип, кайра түшүнбөсөк суроо берип, ошол сөздү колдой албайбыз. Бирөө сүйлөп жатканда биз алдына ала эле даяр турабыз. Мен азыр мындан дагы жогорурактан сүйлөйм деп. Сүйлөп бүтсүн азыр. Ал сүйлөп жатат. Мен быйыл мен кошунам, же мен өзүм дыйканчылык кылып 15 килограммдык дарбыз алдым десе, кандай кылып эктиңиз, качан эктиңиз эле, канча жолу сугардыңыз, ушундай жакшы болуптур деген ордуна эмне дейбиз? Ой, аның эчтеке эмес. Мен мына өткөндө базарга барсам, бирөө 20 килограммдык дарбыз алып келиптир. Үчүнчүсүнө дейт, ал деле эчтеке эмес. Мына Японияда 40 килограммдык дарбыз мисалы. Биз бирөөдүн сөзүн толук угуп, маани берип, ошодон бир пайдалануу бизде жок калган да. Уга албайбыз дагы бирөөдүн сөзүн. Бири-бирибизден ошол жерде дагы атаандашып сүйлөйбүз да. Доктор сүйлөп жатканда угалы, бир пайдаланып калабыз. Биз доктор сүйлөсө дагы, жок, ушул жер туура эмес кылып атасыңар силер. Докторго дагы биз акыл айтабыз да. Доктор сүйлөгөндө калганыбыз угалы. Молдо сүйлөгөндө алым киши, имам, калганыбыз угалы. Азыр биз молдо, алым киши сүйлөсө дагы, молдоке мына ушул жер менимче туура эмес. Сиз алымсызбы? Жок, мен алым эмесмин. Бирок мен оюмча ошондуктан туугандар, кайсыл кесип ээси өз кесиби тууралуу сүйлөгөн болсо, кулак төшөп, угалы, пайдаланалы, өзүбүз өз кесибибизди өнүктүрөлү, бирөөлөрдүн ийгилигине кубаналы, бирөөлөрдүн кемчиликтерин жашыралы. Ошондо Аллах буйрса, жүрөгүбүз да тынч болот, жашообуз да ийгиликтүү болот. Аллах таалам баарыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибизди жараткан Аллахым баарыбыздыкын кечирсин.